Саламатсыздарбы, урматтуу достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз Шарм-эль Шейх шаарында жүрөбүз, Египетте, февраль айы 2019. Мына биз бүгүн сиздер менен жакшы бир темага сөз кетели. Сиздер мына сонун жерлерде, сонун салуучу жерлерде эс алып жүрөсүздөр, бизнесибизден, бизден акча түшүп атат, ошону эсенен эс алып атасыздар да, биз болсо биякта кыйналып иштеп жүрөбүз деген сөзүңүздөргө жооп берип кетели. Балким бүгүнкү сабактын өтө чоң пайдасы тип кететтир. Биринчиден биз буга чейин муну видеону көргүчө сизге бир сунушум бар. Наставникке нааразы болгон учуруңузда эмне кылсаң, кантсаңыз болот деген видео бар. Ошону көрүп кетиңиз менин каналымда. Эми жооп берип кетсек. Негизинен мына көрөлү. Сиз азыркы учурда бизге албетте биздин эсебибизден, сиздин эсебиңизден биз эс алып. Бул чындык эле, бул туура эле. Эң туура айтып атасыз, биз сизди мукуратып, байкуш кылып, сиздин эсебиңизден эс алып жүрөбүз. Сиз болсо байкуш кыйналып, иштеп, менет кылып жүрөсүз. Албетте товарларды өзүңүзгө керектүү товарларды алып колдонуп атасыз. Кыйналып, байкуш болуп, башыңызды жууп атасыз, ишиңизди жууп атасыз, идиштерди жууп атасыз, кирлерди жууп атасыз, биздин каражаттарды алып. Албетте ал нерсени сиз башка дүкөндөрдөн эле алмаган элеңиз, бирок эмнегедир фабрикадан алып атасыз. Кандайдыр бир себептерден, кимдир бирөөңүздөр балким сапаты жаккандыктан, кимдир бирөөңүздөр белектерин алгыңыз келет. Башка дүкөндөрдө белек бербейт экен, кимдир бирөөңүздөр болсо мындай сапаттагы башка дүкөндөрдө ушундай баада товарлар жок экенин көрүп, түшүнүп алып атасыз. Кимдир бирөөңүздөр чындап эле сапатын деле билбейсиз, балар деле, белектер деле жакшы экенин билбейсиз, бирок бизнес үчүн, бизнес максатында келгенсиз, өз жашооңузду, турмушуңузду өзгөртүү максатында келгенсиз. Эми сиз бул жерде биздин бизнеске келгенде сизде 3 түрдүү адамдар бар. Араңыздарда кимдир бирөө кардар, кимдир бирөөңүздөр партнерсуздар, кимдир бирөө кошумча иштеген адамдарсыздар, кошумча иштеген партнерсуз. Мына көрөлү, сиз кардар болсоңуз, сиз ансыз деле башка жерден алып аткансыз, бирок эмнегедир кандай бир себептерден бизден алып атасыз. Ошол мисалды көрөлү, сиз эгерде кардар болсоңуз. Албетте сиз башка дүкөндөрдөн алсаңыз болот, фабриктен албастан. Бирок мынчалык экологиялык таза продукциялар болбой калат көпчүлүк учурда. Бардык учурда эмес, көпчүлүк учурда ушундай болот. Биринчиден, экинчиден мындай белектер жок. Үчүнчүдөн мындай кэшбэк бербейт ал дүкөндөр. Берсе көп болсо 2%, 3% берет сизге. Ал эми фабрика компаниясы сизге 20% кэшбэк берет, 15% кэшбэк берет, жана 26% кэшбэк берет. Муну сиз чөнтөгүңүзгө алып канча эконом кылганыңызды кабинетиңизден көрүп турсаңыз. Мунун баары эсептеп көрсөңүз, бир айда бир топ акча болуп калат. Мындай кэшбэк берип аткан жок. Ошол себептен сиз үчүн бул өтө выгодный, пайдалуу сделка болот да, пайдалуу алуу болот. Болгону бир топтоп жөнөтүш керек болот заказды, бир даанада эмес, баарын бир топтоп туруп кетиш керек болот. Ошол жагы бар. А бирок белек алуу үчүн того стоит дегендей, ошону алуу үчүн жасасаңыз болот. Албетте сиз башка дүкөндөн алсаңыз, албетте сизге кэшбэк бербейт деп атабыз, албетте мындай белектер жок деп атабыз. Бонустук балл деген нерсе жок, фабрикте бонустук балл деген бар билесиз. Ошол нерселерди алганча сиз өзүңүз үчүн аласыз. Эми элестетели, сиз фабриктен албай атасыз, башка жерден аласыз. Кэшбэк жок, мындай бонустук баллдар жок, мындай белектер жок, шаговой белектер, жана мынчалык жакшы консультация продукция боюнча жок. Мына көрүп кетиңиз. Жана продукциясы көпчүлүк учурда, бардык учурда эмес, мынчалык экологиялык жактан таза эмес. Билбейсиз, подделкабы, мына азыркы учурда канчалаган роликтер жүрөт WhatsApp'та, арасында канчалаган подделкалар жүрөт, аны да билбейсиз. Ал эми фабрика компаниясы түзмө-түз сизге келгендиктен бул подделка болбойт. Орто жолдо ортомчулар аркылуу эмес, компаниянын атайын өзүнүн өкүлдүү офистери бар. Ошол офистер аркылуу келип атат, ошол себептен сиз буга ишене аласыз. Бул чыныгы таза продукция деп ишене аласыз. Эгерде сиз кардар болсоңуз, сизге бул өтө пайдалуу жана выгодный болот. Эми экинчи учурду көрөлү, сиз кошумча иштеген партнерсуз, сиз өзүңүз үчүн гана албастан, өзүңүз арзан баада, оптон баада алып, башкаларга сунуш кылып катылык баада, орто жолдо пайда көрүп атасыз. Бул учурда сизге кандай пайда? Албетте сиз башка дүкөндөн алып, бул нерсени жасай албайсыз. Жасайм десеңиз, анда сиз 100 000, 200 000 же 300 000 акча киргизип, бир точка ачып, ошол жерде отуруп, эртеден кечке эч жакка жылбастан, башка иш кылбастан ошону менен алек болушуңуз керек болот, жана тобокел болуп кетет, болуп кетпейт белгисиз. Ал эми бул эч кандай ишиңизди таштабастан кошумча иштегенче сиз партнер болуп иштеп атасыз, мына сизге пайдалуу болот. Ушундай сонун пайданы берип атса дагы, ошону көрбөстөн бизнесибизден эс алып атасыз деген нерсе болушу мүмкүн. Хорошо, макул, базарга барып иштеп көрүңүз, анда бизге кайсыл поставщик же кайсыл айталы Мила Фейр сизге саткан адам кандай белек берер экен ошол оборотуңузга. Чет өлкөгө саякат берер бекен? Биздин учурда биз берип атабыз. Аксызда директор өсүп чыкканда биз аларга өзүбүздүн нерсебизден берип атабыз. Ал эми сиз миллиондон чоң оборот жасап атсаңыз, анда компания сизге андан да кымбат турган белекти берип атат. Ушундай мүмкүнчүлүктөр берип атат. Сизге ошондой мүмкүнчүлүктү берер экен башка жерде көрүңүз. Үчүнчү вариант, мына сиз партнер болуп иштеп атасыз. Бизнес кылам деп келдиңиз, тынбай кардарлар чакырып атасыз, бирок азырынча бизнесиңиз жаңы болгондуктан, сиз бизнесте жаңы адам болгондуктан, сиздин бизнесиңиз же азырынча тажрыйбаңыз аз болгондуктан, же болбосо жалкоолонуп, бирде иштеп, бирде таштап коюп, бирде ишенип өзүңүзгө бирге иштебей коюп атасыз көрөлү, айталы, же азырынча сиз жаштык кыласыз, тажрыйба аласыз.
И ошол келечекте чет өлкөлөргө баруу жолунда кетип атасыз. Бирок азыр кандайдыр бир себептерден ийгиликке жете элексиз. Өзүңүздүн айыңыздан болушу мүмкүн, билбейм, бир нерсе жетпей атат, бир нерсени туура эмес кылып атасыз. Көпчүлүк учурда ушундай себептер бар. Ошолорду жасап жетпей атасыз, бирок ичиңизден тызылдап атасыз. Ой, булар эс алат, мен качан барам, мен качан жетем деп ойлогуңуз келип, тызылдап жеткиңиз келет. Бул аябай сонун сапат. Бул аябай сонун убакыт. Ушул убакыттар керек. Именно ушул убакыт болгондуктан сиз өсөсүз. Эгерде ушундай тызылдаган учурлар болбосо, жетпей калган учурлар болбосо, сиз ушунун баркын билбей каласыз биринчиден. Экинчиден умтулбайсыз, эгерде сизге ушундай кыйынчылыктар болбосо. Эгерде баары жеңил болсо, анда сиз тез эле таштап коесуз, эртең эркелеп жатып аласыз, Эшектин жүгү жеңил болсо, жатак болот деген сөз бар, Мына дал ошондой нерсе экен, Биринчиден, экинчиден бул бартуу болот, бул баалуу болот. Албетте баардык жерде кыйын, менетти талап кылган, билимди талап кылган жумуштардын баарында мөмөсү таттуу болот да. Белеги баалуу болот. Эгерде сиз оңой ишти жасасаңыз, эч бир иште оңой иш болсо, сизге акча төлөнбөйт. Андай жакшы акчачы. Көпчүлүк жерде сиз жакшы акча табам десеңиз, аябай көп менет кылышыңыз керек болот, ошол жолду басып өтүшүңүз. Ошондо гана сизге жакшы акча түшөт. Бул жерде эле ушундай эле нерсе. Болгону, сиз башка бизнес ачам десеңиз, сизге эч ким албетте колдоо көрсөтпөйт. Туугандардын арасында болсо көрсөтүшү мүмкүн. Бирок андай адамдар жок болсо, ошол бизнести билген адамдар жок болсо, сизге эч ким колдоо көрсөтпөйт. Жана сиздин бизнесиңизди курууга даяр рецепттерди бербейт. Өзүнүн басып өткөн, мына иштеген, текшерилген жолун үйрөтпөйт. Эч ким өзүнө конкурент жараткысы келбейт. Биринчиден, экинчиден, сиз 1000 сом же көп болсо 2000 сом менен бизнес кылып атасыз. Кайсы жерде ушундай бар экен, 1000 сом, 2000 сом менен баштап, жарым жыл, 1 жылда чет өлкөлөргө саякаттап, айына 50 000 же 100 000 акча тапкан бизнес барбы экен, мага айтыңызчы ушундай. Андай жок, Үчүнчүдөн, балаңыздын үйлөрүңүздүн жанында жүрүп, телефон кармап, 50 000, 100 000 акча таба турган мүмкүнчүлүктөр барбы? Андай мүмкүнчүлүктөр өтө аз, өтө сейрек болот. Көпчүлүк учурда андай мүмкүнчүлүктөр жок. Кийинки нерсе тобокел жок деп атабыз. Мына тобокел жок иштеп атабыз. Анан неужели ушундай сонун мүмкүнчүлүктөр турса, сиз жетпей атсаңыз, биз күнөөлүү болобуз. Же компания күнөөлүү болот. Албетте туура айтасыз, биз сиздин эсебиңизден жасап атабыз. Албетте сиздин эсебиңизден айталы, дүкөн, мына бир дүкөндөн алтасыз, айталы. Эмнеге сиз дүкөн болобу же стоматолог болобу, ал өзүнүн кызматын кылган үчүн акча алат. Жакшы кылган үчүн сиз тынбай келатасыз, жана башкаларга да реклама жасап атасыз. Жакшы болгон үчүн. Эмнеге алар чет өлкөдө эс алып жүрсө, сиз аларга бизнес эсебинен эс алып жүрөт деп айтпайсыз. Эмнеге антпейсиз? Же ошентип айтасызбы? Ошентип айтсаңыз, мага аябай кызык болмок. Ошентип айта турган болсоңуз, видео тартып жөнөтүп бериңиз, мага аябай кызык болот. Ал адам ошентип айтып көрүңүз, ал адам эмне деп жооп берет экен, мага да кызык болот, көрүңүз. Же дүкөндүн ээсине барып алып, сиз менин эсебиммен чет өлкөлөргө саякаттап жүрөсүз, Toyota Prado минип жүрөсүз, Lexus'тарды минип жүрөсүз. Бүт менин эсебиммен болуп атат деп айтып көрүңүзчү. Эгерде ошентип айтсаңыз, мага аябай кызык болот, эмне дер экен. Бирок эмнегедир мага же бизге окшогондорго айтасыз ошол нерсени. Бизге окшогондорго айта бересиз, аларга айтпайсыз, эмнеге? Бирок алар сиздин бизнесиңизди өнүктүрүүгө жардам көрсөткөн жок. Нөлдөн бизнес баштоого шанс берген жок. Мына биздин бизнеске кошулуп, биз менен бирге партнер болуп, сиз дагы ийгиликке жетсеңиз болот деп айттыбы сизге? Айткан жок. Сизге өз рецепттеринен, өзүнүн башынан өткөргөн тажрыйбаларын бөлүшүп, сизге жардам берип, тынбай видеолорду тартып, сабактар тартып үйрөтүп атабы? Жок. Эмнеге сиз аларга айтпайсыз да, бизге айтат ошол сөз. Жада калса, мына сиздердин лидерлериңиздер, наставниктериңиздер, директорлоруңуздар бар. Жада калса, күнү түнү жооп берет сиздин суроолоруңузга. Убактысы болушунча, мүмкүн болушунча жооп берет. Мүмкүн болушунча видеолорду тартып, сабактарды өтүп, жардам берген аракет бар. Мен мисалы үчүн мына 2 жыл бою тынбай видео тартуу менен алекмин. Видео тартуу менен алек болуп, акыркы убакта ден соолугум да калып кетти, ден соолукка убактым болбой калат. Акыркы убакта мына буттарымда üşүүчү болуп калды да. Мына ушундай менет кылтабыз, ушундай иш кылтабыз, албетте чет өлкөлөргө саякатка барууга мен ойлойм тартыктуу деп ойлойм да. Эмнеге бизди сиз упрек кылып, ушундай кылып бизди күнөөлөп атасыз? Анын ордуна барып стоматологиянын ээсин, бир чоң дүкөндүн ээсин, бир кандайдыр бир айталы салондун ээсин айтпайсыз. Мен эсебиммен барып иш алып келип жатасың. Мен эсебиммен жашап атасың деп айтпайсыз. Же болбосо өзүңүздүн иштеген жериңизде сиз кайсы жерде иштейсиз? Мектепте иштейсизби, университетте иштейсизби, же болбосо бир дүкөндө иштейсизби? Ошол боссуңузга, шефиңизге барып айтпайсызбы? Мына мен эсебиммен иштеп атасыз, мага бизнес ачканда жардам бербей атасыз, бизнес курганды үйрөтпөй атасыз, жардам бербей атасыз. Мага эч кандай кэшбэк бербей атасыз, мага эч кандай айталы белектерди бербей атасыз. Мен эсебиммен жашап атасыз деп айтып көрүңүзчү. Себеби ал жерде деле сиз соода оборот жасап атасыз, ал жерде деле сиз иштеп берип атасыз. Ошондой болгон ал жерде сиз өзүңүздүн бизнесиңизди курбай атасыз, бирөөнүн бизнесинде иштеп берип атасыз, сизге айлык төлөп атат, албетте. Ал эми фабрикте сиз өзүңүздүн бизнесиңизди кылып атасыз, ошол себептен айлыгыңыз өзүңүздүн колуңузда. Аз таап атсаңыз, демек же бизнес башында болуп жүрөсүз,
бизнести эми баштап, эми күйлөп, эми раскрутка кылып, эми раскрутка кылтасыз. Ошол дүкөндүн ээсине окшоп. Же болбосо чындап менен кылбай атасыз. Жарым жылда таштап коюп атасыз. Элестетиңиз, дүкөндү ачтыңыз, раскрутка кылдыңыз, адамдар келе баштады, көбөйө баштады, бирок пайдага чыга элексиз. Мындай учур көп эле болот. Бизнесмендердин, ишкерлердин арасында мындай учур көп эле болот. Ошентиңиз да жарым жылда колуман келбейт окшойт, күчүм жетпейт окшойт деп жаап койдуңуз. Анан кийин дагы 2 айдан 3 айдан келдиңиз. Ойлойсузбу сиздин кардарларыңыз, клиенттериңиз көп болот деп. Же азайып кеткен болобу? А эмнеге фабрикте андай болбош керек? Фабрикте да ушундай болот. Сиз бир таштап, бир баштап, бир таштап койсоңуз, бир баштап да бир таштап койсоңуз, албетте бизнесиңизде кардарларыңыз азайып кетет. Албетте адамдарыңыз барып иштебей калат, өзүнө ишенбей. Кадимки бизнесте ушул нерсе нормалдуу көрүнүш. Эмнеге фабрикке келгенде сиз чоң талапты коесуз дагы, чоң претензияларды коесуз. Балким ал нерсени токтотуп койгонгуз жакшы болот. Анткени дегенде наставникке сиз канчалык көп нааразы болгон сайын, сиздин бизнесиңиз ошончолук токтоп берет. Анда эмесе видео жаккан болсо, коллегалар менен, тааныштар менен бөлүшүп кетебиз жана группаңызда, командаңызда адамдар менен бөлүшүп кетиңиз. Видео жаккан болсо лайктарды басабыз жана каналга катталабыз.